Tamamsın. Gel. Mına urmatlı tuğanlar bugün şunçалық sүйүнүчтүү күн болуп атат. Өзүңүздөргө şu суу келип отурат. Болгондо дагы şu тоонун башынан бышып, жетилип келген суу келип, şu Allah razı olsun деп турабыз. Анда эмесе сөздү күндүн дагы аба ырайынын суугуна байланыштуу мен кыскартып, акимибиз Каныбек Сагынбекович Аббасовго беребиз. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү таза суу ачыш аземинин кадырлуу коноктору, катышуулары. Мына өзүңүздөр көргөндөй мына жазында эле бир таза суу боюнча элдик жыйында маселе көтөрүлүп эле. Айлык көндөрдө жаңы болду иш аракеттер менен биргеликте Асафа фондуна көптөгөн кайрылууларды, көптөгөн бир суранычтарды жөнөттүк элек. Кудай жалгап кыска мүнөттүн ичинде таза суу менен ушул Чыйтала көлдүк айлык көндөрү толук кандуу болуп отурат таза суу. Асафа фонду ушул бир гана Чыйтала эмес, бир гана ушул көлдүк эмес, биздин Алай району боюнча чоң көп долбоорлору бар да. Жакында эле өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, биздин районубуздун долбоорунда Күч айында 82 үй бүлөгө мынакей ушул таптаза жерден ар бирине үй куруп, ичинде бүт шарттары бар эмеректер менен ошол жерде чакан магазин, швейный цех, штаб, спорт аянтчасы менен толугу менен ошол жерде шаарча куруп берди. Бул дагы чоң долбоор. Андан башка дагы Үчтөөдөн жаңы эле мынакей таза суу боюнча дагы ачылып келатат. Асафа фондунан учурдан пайдаланып ушул жерде Асафа фондуна келишке себепчилер болгон биздин бардык жарандарыбызга рахмат. Эң негизгиси ушул жерден ушул көлдүк айыл менен Чыйталанын айылдары өздөрү көмөк кылып, өздөрү да салым кошту. Сиздерге да рахмат. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки куттуктоо үчүн ушундай жакшылыкка өнөктөш болгон Түбөт өлкөсүнүн Асафа кайрылуу фондунун жетекчиси Мухаммед Абдурахман Алшайга сөз беребиз. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بهذه القرية وبأبنائها ورجالها ونسائها. في الحقيقة أنا سعيد بهذا الحضور وهذا الجمع المبارك. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Пайгамбарыбыз Мухаммадке саламат болған болсын. Урматтуу көлдүк айылдардын айылдын тургундары, сиздерди ушул салтанаттуу ачылыш аземине кош келипсиздер демекчимин. Алла Тааладан дуа кылып сураймын, бизди ушул жерде кантип чогулткан болсо, бейиште да ушинтип чогулткан болсун деп. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن المتبرعين الكرام من أسرة العتيقي نفتتح هذه الشبكة باسم الخالة الفاضلة منيرة عبد القادر العتيقي. أسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته. وهذه ليست الأولى من الشبكات التي افتتحناها في هذه الجمهورية المباركة. Kuveyt memleketindeki Altayipli деген үй бүлө бар. Ошол үй бүлө Кыргыз мамлекетинин ичинде көптөгөн ушундай таза суу долбоорлорду аткарып келатат. Ошол долбоорлордун ичинен бирөөсү дагы ушул көлдүк айылынын асиптоттур. Бул үй бүлө ушул өздөрүнүн энесинин атынан Мунер Абдулкадыр Алтайипкиге соорун багыштап суу чыгарып жүрүшөт. Бул жакта да ушундай суу чыгарды.
ошол сообу Алла Тааладан ушул сооп ушул туруктуу садака болуп сообу жетип турсун деп сурамакчымын. أسرة كريمة دائما تتبرع عن والديها، نسأل الله عز وجل كما بروا بآبائهم وأمهاتهم أن يبر بهم أبنائهم. هذه الأسرة الكريمة عملت داخل هذه الجمهورية مشاريع كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. Бұл үйділі абдан мықты үйділер ұшыл көптеген мемлекеттерде ошол ичинде Кыргызстанда да көптеген долбоорлорду кайрымдуулук иштерди көп кылып келет. Ушул кайрымдуулук иштерин ушул өздөрүнүн атасына, өздөрүнүн апасына, маркум апасына багыштап сооптор жетип турсун деп көптеген кайрымдуу иштерди кылып жүрөт. وفي هذا اليوم المبارك نفتتح هذه الشبكة، نسأل الله عز وجل أن تكون صدقة جارية للخالة منيرة، وأن تستمر سنين طويلة، وأن يرزقها الله عز وجل من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. Бүгүнкү куттугуну сиздер менен биргеликте ушул ачылышты жасап атабыз. Алла Тааладан сураймын, Мунир Абдылкадыр Атекиге сооптор жетип турган болсун, суунун ар бир тамчысынан сооп багышталып турган болсун. Алла Таала ал кишиге акыретте Кавсар суусунан ичкенге насип кылган болсун. Акыретте ошол жаны жаннатта болушун Алла Тааладан сурайм. صبرتم سنين طويلة إلى أن وصل الماء إلى بيوتكم، فأنصح آبائي وأمهاتي وأخواني وأخواتي أن نشكر الله عز وجل على أن من علينا بهذه الشبكة وبهذا الماء الذي وصل إلى كل البيوت، وأن نحافظ على الصلوات الخمس وأن لا نتركها، لأن هذه الفريضة هي الركن الثاني من الإسلام، والله سبحانه وتعالى محاسبنا على هذه الصلوات الخمس على أنفسنا وعلى أبنائنا. فنصيحتي لكم أن تحافظوا على الصلوات الخمس ولا تتركوها، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. Ушул жасалган суу ушул жерде көп жылдар бою болушун Алла Тааладан сураймын. Ошондой эле сиздерге кыскасы массалык айтып кетейин дедим. Айтып кетүүнү туура көрдүм. Мынакей суу деген бул дагы ниметке шүгүр кылыш керек дейт. Ушул сууну ар бир колдонуп атканыңыздарда өзүңүздөр дуаңыздар, батаңыздар ушул деген инсанга багыштап турганыңыздар. Суу менен ушул гарап ушул исламдын парсы болгон намазыңызда бекем болуп окушуңарды Алла Тааладан жана сиздерден ушул суранам. Чоң рахмат сиздерге. Аны эмесе биз кийинки суктоочу сөз Кыргыз Республикасына курчап турган айлар чырын коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик комитетинин Ош аймактын башкарма башчысы Ашимов Бекир мырза Маматовичке сөз беребиз. Саламатсыздар, урматтуу биздин ушул сууну таза сууну чыгарып берген Асалха фондусунун жетекчилери, анан биздин ушундай жакшы көрүнүштөр айыл жергелеринде болуп турган үчүн сиздерге дагы чоң рахмат. Ушул жерде жапатырмак ушул долбоорго жардам бергениңиздер үчүн. Бул аябай жакшы көрүнүш, ушинтип жакшы иштерди баштаганга. Анан биз дагы бул жактан Кудай кааласа мындан дагы жакшы долбоорлор бар экен. Бул жакты көлдү корук кылып тосуп, ал жакка жардам берүү боюнча. Анан айыл жергесиндегилерге дагы иш орун камсыз болуп калат. Ошол жагын да карап атабыз. Анан бүгүнкү майрамыңыздар менен барыңыздарды куттуктайбыз. Таза суу менен бардык жакшылыктар ушинтип башталсын, тазарайлык бардыгыбыз ушул жашылдансын, көрктөнсүн. Барыңыздарды куттуктайбыз бүгүнкү майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Аны эмесе кийинки сөз Кыргыз Республикасынын жаратылыштык коргоо Кыргыз фондунун төрагасы Бакыев Айдар агабызда. Келиң.
жетиштирип Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы, урматтуу Көлдүк айылынын тургундары. Бүгүнкү таза суу ачылышы менен сиздерди куттуктайм. Урматтуу жердештер, биз ушул иштин башында Калдарбек өткөн жылы биз Жаратышты коргоонун Көлдүк фондун түзгөнбүз, Жаратышты коргоонун Алаев фонду, Жаратышты коргоонун Кыргыз фонду деп биз чыйырчыкта ушундай түзүп, пандемиянын алдында биз ушундай иштерди баштаган элек. Ушул Калдарбек баштаган активисттер ушул чоң ишти аткарышты Жаратышты коргоо боюнча. Мына Көлдүк көлүңүздөрдү сактап, коргоп, ушуну жашылдандыруу, көктөндүрүү боюнча чоң иштерди кылышты. Ушул эле балдар сиздердин күчүңүздөр менен, элдин күчү менен мындай таза сууну тартып отурушат. Бүгүнкү кечеге мени чакырып, азыр мына Көлдүккө барып келдик. Мен аябай терең ыраазымын баарыңыздарга. Бул таза суу деген дүйнөлүк проблема. Мындан кийин аябай курчуйт. Мына мен Кудай кааласа ушул таза суунун келиши менен ушул жердеги адамдардын жашоосу өзгөрөт. Ушул жердеги адамдардын бүгүнкү күндөн баштап 5-6 жылга өмүрүңүздөр узарат. Жылдан жылга өмүрүңүздөр узарып, ден соолугуңуздар тың болуп, чың болуп, айылыңыздар көркүнө чыгып, ушу келечеги бар сонун айыл болот да. Ошондуктан мен айтарым сөзүм аягында баарыңыздарга рахмат туугандар. Жаратышты коргойлу, айлана чөйрөнү коргойлу, табиятты коргойлу. Ушундай керемет табият менен таттуу мамиледе жашаганга баарыңыздар чакырам. Ошондой эле Астафа фондунун жетекчиси Кувейттен келген Жаранга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул кишилер алыста жашаса дагы, бизден алыс турса дагы, ушу бизге көз салып, келип, жардамын аябай, ушундай чоң иштерди кылып, таза суу чыгарып, башка социалдык, инфраструктуралык иштерди жасап, кол кабыш кылып атканына терең ыраазы болушубуз керек. Биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чоң рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат айдеке. Анда эмесе кийинки сөз жергиликтүү кеңештин төрагасы Койчиев Мунарбек Кабаровичке. Саламатсыздар, урматтуу биздин айыл тургундары. Сиздерди ошо биринчиден ушул таза суу келгендеринен куттуктайм. Ушундай өзүңүздөрдүн айылыңыздарда ушундай суудай таза инсандар чыгышыңыздарды каалайм. Ошо баарыңыздар бирдиктүү болуп, ошо өзүңүздөр уюмдуу болдуңуздар. Ар дайым ушундай уюмдуу бирдиктүү болуп жүрө бериңиздер. Анан мына Астафа фондунан келген, Кувейттен келген өкүлчүлүгүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым кылган иштериңиздерге Аллах таалам ыраазы болсун. Кылган ишиңиздер Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болсун. Дайыр жолу ушу таза сууңуздарга куттуктайм. Рахмат. Чоң рахмат. Азыр биздин меймандардын да башка жакта иштери бар экен. Ошондуктан бизде бир топ фракциялар бар, ошолорду бюросун тапшырайда калган келген меймандарды узатып өзүбүзчө өткөзөбүз. Кыргыз Республикасы Ош облусу Алай району Белекбай атындагы Алай айыл өкмөтү. Ырасыркат Белекбай атындагы Алай айыл өкмөтүнө караштуу Көлдүк айыл элин ичүүчү таза суу менен камсыз кылууда демөөрчүлүк кылып, жакындан жардам бергендик үчүн Кувейт өлкөсүнөн Астафа кайрымдуулук фондунун жетекчиси Мухаммед Абдурахман Алшайга айыл өкмөтүнүн жана айылдык кеңешинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге бекемдүү соолук, жакындарыңыз менен амансыздыкта болуп, жалпы элдик кызматындагы иштериңизде үзүрлүү болушун каалайбыз. Белекбай атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы Кулов, айылдык кеңештин төрагасы Койчиев. Чоң рахмат. Берсеңиздер. Кол чабуулар болсун. Чоң рахмат. Бизден ушундай Ара өлкөсүнөн келип жардам берип, Көлдүк айылын сиз менен камсыз кылууда. Чоң рахмат. Келиңиздер, эми лентага барасыз. Чоң кармай бересиз. Кайсыз бир жагынан кармай бересиң. Эч болбойт. Сымылда. Жанында. Бol bizde ben biraz da. Siz abi söndürün. Kamera var.
جميل يسعد لها القلب وينتاب شعور